Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Базар Жоқ каналы. Бүгін 23 июль 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынан түштүк тарабы. Эркин тоо конушу жол болсом экинчи аты Алатоо 3 конушунда жүрөм туғандар. Ушул жерден ушул көрүп турган үйүңүздөр сатылаптыр. Азыркы чыгарылышта сиздерге ушул үй жөнүндө маалымат берем. Видеону өткөрүп жибербей аягына чейин күзөтүп туруңуздар. Мен биринчи болуп жолго чыгып сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Андан соң калган маалыматтарды берем тугандар. Сатылуучуга баруу жолун түшүндүрүү үчүн мен бул жактагы Эркин тоонун центральный жолунун жээгине чыктым. Бул көчөнүн аталышы Элмирбек Иманалиев. Бул жол. Анан бул Эркин тоонун көчө экөөнүн кесилишинде турам. Сиздер бул Элмирбек Иманалиев көчөсү менен түз түшсөңүздөр Алатоого түшүп бара аласыздар. Чыксаңыздар Ак Ордо 3, чыгышты карай кетсеңиздер Ак Ордо 1, андан кийин Ак Өргө болуп кете берет тугандар. Бул Гагарин көчөсүнүн бүтөр жери. Сатылуучуга чейин сиздер бул 10 көчө менен батышты карай бара бересиздер. 200 метрге жетпеген аралыкта сатылуучу үйүбүз жайгашкан тугандар. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Мынакей бул көчө тараптан көрүнүшү, көрүп турганыңыздардай пескоблок менен көчө тараптан тосулган жана көрүп турганыңыздардай ворота орнотулган. Мектепке Ак Ордонун мектебине жана Алатоодун мектебине барышат экен. Алатоодун мектебине тугандар жөө барсаңыздар деле болот. Садик боюнча айтсак, частный садиктер деле бар экен Эркин тоонун өзүндө. Бул мынакей сатылуучу үйдүн короосунун көрүнүшү. Жерин аянты 4,5 соток тугандар. Суу, свет бар экен. Үйдө отопление деле бар. Анан документ боюнча айтсак, азыркы учурда доверенность менен экен документи тугандар. Анан уже кызыл китепке документтерди жыйнап тапшырганбыз дейт. Жакын аралыкта болуп калышы мүмкүн деген оюн айтты. Ал жөнүндө эгер үй сиздерге жаккан болсо эсине чалып документи жөнүндө толугураак түрдө маалыматты алсаңыздар болот. Андан ары алды тарабы көрүп тургансыздардай брусчатка, оң каптал, сол капталда бош жерлер бар. Кааласаңыздар газон, кааласаңыздар жер жемиш бак эксеңиздер болот. Анан бул жакта могу үйдүн түбүнө тротуар үчүн брусчаткалар алып келип койгон, бирок аны бастырып эле алуу керек. Бул жакта брусчаткалар даяр жана үйдүн алдындагы могу тепкичке деле кафелди даярдап коюптур үй ээси. Аны деле чаптоо керек тугандар. Бир эле чаптоо ана жумушу кылган. Мынакей кафели даяр бул жердин. Бул үйүбүздүн түндүк тараптан көрүнүшү. Үйүбүз кирпич менен бүтүрүлгөн, узун турасы 12ге 8 бышкан кирпич менен бүтүрүлгөн. Андан ары тышкы тараптан утеплять этилип, тышкы тарабына текстура чачылыптыр тугандар. Түз киргенде прихожка. Мынакей пол кафель экен. Андан түз өтсөк бул жакта мондай холл. Бул холлдон биз калган бөлмөлөргө өтүп кете алат экенбиз. Оң тарапка кайрылсак, ондай бир бөлмө, зал деп коебузбу? Потолок натяжной потолок, жана гипсокартон. Түндүк тараптан чоң терезе орнотулуптур тугандар. Отопление бар деп айттым. Паровой отопление бар. Мынакей ар бир бөлмөгө отоплениянын батареялары деле орнотулган тугандар. Ушундай көрүнүштө. Андан ары ушул жерден кайра коридорго чыгып, оң тарапка кайрылсак бул жакта кухняга расчет алынган бөлмө тугандар. Мынакей дуалдар обои, батыш тараптан терезе орнотулган жана топкага деле ушул жерден чыгып кетсек болот экен. Бул жер отоплениянын котелуга расчет алынган бөлмө. Ал жака сиздер тышкы тараптан да кирсеңиздер болот, көмүр көтөрүп. Бияктан деле чыксаңыздар болот. Андан ары кайра холлго чыгып, оң тарапка кайрылсак бул жакта санузел. Дуалдар кафель, потолок пластик. Түштүк тараптан форточка орнотулган, ички ванна кайын орнотулуп, суу чыгарылыптыр. Полу кафель жана бул жакта ванна орнотулган тугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Андан ары холлго чыгып, бул жака кирсек, бир спальный бөлмө. Чыгыш тараптан терезе орнотулган, потолок гипсокартон, пол ламинат, отоплениянын батареялары орнотулган тугандар. Мынакей үйүбүз жаңы эле бүткөн үй экен тугандар. Ремонту деле жаңы, өзү деле жаңы эле салынган үй. Андан ары бул жакта эң акыркы бөлмөбүз жайгашкан. Мынакей бул жакта бир мындай бөлмө. Эмне деп аталат эми? Зал десекпи же спальный? Кыскасы мына ушундай бөлмө. Түндүк тараптан чоң терезе орнотулган, потолок гипсокартон. Отопление батареялары бар тугандар бөлмөдө. Мынакей мына ушундай көрүнүштө.
эмнеси калды, айтылбаган бир эле баасы калды окшойт. Кошуналар менен болгон чек аралар тууганда көрүп турганыңыздардай пескоблок менен тосулган. Жердин аянты 4,5 соток. Келсеңиздер жер ээси сиздерге чек араларын тактап берет. Эми бул үйдүн баасыны айтайын туугандар, $55,000 деп атышат. Сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот туугандар. Анда мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.